Biz негизи Ханафи мазхабын жана ишенимде шариатта. Ал эми ишенимде акыйда Матуриди мектебин карманып келебиз деп дайыма айтып келип атабыз. Баймабай, башка да устаздар айтып атат. Баймабай. Эмне үчүн? Анткени биздин Орта Азия эли ушул ишенимде Матуриди жана шариатта Ханафи мазхабын бекем карманып келгенбиз мектебин. Эмне үчүн? Ар кандай агымдар кирип кетпеш үчүн жана бир багытта кетип аткан элдерди ар ким аргасы жака тарткылап бөлүп жибербес үчүн. Мына ошондуктан биз Ханафи мазхабын карманат. Экинчи жагы да мурунку баяныбызда да айтканбыз. Эч ким капыр дей албайт, эгерде оозунда келмеси бар болгон болсо. Ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах деп келме айткан болсо эле бүттү. Мисалы кээ бир аймактарда шахадат келмесин келтирет, сөзсүз түрдө. Биринчи баштаганда эле ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху ушу келмени айт дейт. Ал эми бизде көбүнчө адатта эмне болуп калганбыз? Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах. Экөөнүн эле мааниси бирдей эле, чындап келгенде. Тиги биринчисин калиматы тойиба деп коет, жакшы келме, жакшы сөз деп которулат. Экинчиси калима шахада, күбөлүк келтирүү келмеси. Ыйманга, Алла Таалага мен ишендим, пайгамбар экенине ишендим. Жараткан жалгыз Алла Таала ааламдын баарын жараткан бир гана Алла Таалага сыйынам деп күбөлүк келтирип атасыз. Бирок бизде оңоюраак, жеңилирээк болуш үчүн хадистерге таянып Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Мен кала ла илаха иллаллах мухлисан дахалал жанна. Кимде ким жүрөгү менен ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах деп келме келтирсе, бүт даладан бейишке чыгат деген пайгамбардын хадистери бар. Ошол хадиске таянып, биздикилер эмне кылган? Ла илаха иллаллах келмесин айтып келгенбиз. Ал эмес ата-бабаларыбыздан сурайлы, аталарыбыздан, чоң аталарыбыздан да тирүүлөр болсо сурашыбыз керек. Сурап көрсөңүздөр, бардыгы никеге отурганда молдаке эмне деп сурачу эле десеңиздер, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп келмени айттырып, анан экөөнү эмне кылган? Бири-бирине жуптаган, байлаган, никелерин кыйган. Ошол бизде эмне болуп калган? Адат болуп калган. Же болбосо эртели кеч зикир чалгыла деген пайгамбарыбыздын хадистери бар. Болбосо Алла Таала Куранда эмне деген буйруган? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Васаббихуху букратан ва асила. Фасаббих бисми роббикал а'ла. Да башка да толтур аяттар бар. Эртели кеч Алла Таалага тасбih айтып тургула. Алла Тааланы улукта, Алла Тааланы улуула деген аяттар бар. Ушуну бир системага салып, тартипке салган биздин ата-бабаларыбыздын даанышмандыгы өтө зор болгон. Бир мисал, кечинде жатарда дайыма айтып келебиз, дагы да айта берели. Эмне үчүн Алла Таала Куранда айтат: "Ва заккир фа инна зикра танфаул муъминин." Эскерткин, эстеткин, эстетүү момундарга пайда берет деп. Ошон үчүн муну дайыма айтып жүрүшүбүз керек. Анткени Нурмолла атабыздын сөзү бар: "Тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың" деп. Жеңи жок атабыздын устаты. Şu тарихи устаттарыбызды, тарихи инсандарыбыздын өмүр таржымалын сөз түрдө окуп коюшубуз керек. Эмне үчүн? Шариаттагы аалымдардын өмүр таржымалына мындай оңой кирип кетиш үчүн, оңой түшүнүп кетиш үчүн жана өзүбүздүн адабий чыгарма китептерди көп окушубуз керек.